Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге незваный гость деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчимин. Егер сіз бізде биринчи жолу болсоңуз, дагы да қызықты видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн каналга катталып кетиңиз. Анда эмесе достор, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болсоңуздар, биз баштадык. Тасманын башында эле жаш архитектор Сожин менен таанышабыз. Ал жумушунда кардарларга өзүнүн иши боюнча нерселерди түшүндүрүп жатып, башы айланып өзүн жаман сезе баштады. Анда анын ордуна досу ишин улантып, Сожин сыртка чыгып эс алды. Көрсө каарманыбыз жарым жыл мурда жубайынан ажырап калган экен. Жамгыр жаап жатканда анын жубайын бир белгисиз унаа сүзүп кетип, ошол бойдон токтобой качып кеткенин эстейт. Андан соң өзүнүн жаш чагына кайтып барып, ал жаш чагында Оюнзоо аянтчасында бир тууган карындашын жоготуп жибергенин эстейт. Жубайынын өлүмүнөн кийин стресстен жабыркап, дагы эле өзүнө келе албайт. Карындашын жоготуп жубайынан ажыраганын бат-баттан эстеп кыйнала берет. Жубайын кимдер өлтүргөнү дайынсыз болуп калып, Сожин да гипнотерапевтке тез-тезден келе берчү болду. Каарманыбыз кызы Ина менен бирге ата-энесинин чоң үйүндө жашашат. Стресстен жапа чеккен каарманыбыз кызы менен да оңгулуктуу сүйлөшө албай, тил табыша албай жатты. Эртеси Сожинге күтүлбөгөн жерден балдар үйүнөн телефон чалышып, мындан 20 жыл мурун Оюнзоо аянтчасынан жоголгон карындашы табылганын кабарлашат. Сожин ал сөзгө ишенер-ишенбесин билбей эле дароо ал жака жөнөдү. Көптөгөн адамдардын арасынан жаш кезинде жоготуп жиберген карындашы Южинди жолуктурду. Ушунча убакыттан кийин Южин таап-такыр өзгөрүлүп, Сожин анын сырткы келбетин деле такыр окшоштура албай койду. Апасы Сожинге карындашынын колун карматып, карындашыңды карап тур, адашып кетпесин деп тапшырган эле. Сожин болсо оюнга алаксып кетип жүрө берип, бир кезде эле Южинди таба албай калган. Сожин Южинден ошол жаш кезде сураганда, Сожин ага, мен жаш кезимди такыр эле эстей албайм. Мени башка үй бүлө чоңойтуп өстүрдү. Менин чыныгы ата-энем башка экенин эми гана билип келип отурам деп айтты. Сожин болсо ал кезде карындашы 6 жашта экенин эстеп, 6 жашта болсо да эч нерсе эстей албай калганына таң калды. Эртеси эртең менен Сожин апасынын ыйлап жатканын көрдү. Көрсө үйгө алардын жоголгон кызы Южин жөнүндө маалымат келип калган экен. Кечинде Сожин кызын мектептен алып үйүнө кайтып келсе, Южин алардын үйүнө келип да калган экен. Ата-энеси аны дароо эле үйдө калтырып, эми Южин өз үй бүлөсү менен бирге жашап калды. Южин ата-энесинин көңүлүнөн орун таап, ата-энеси аны жакшы кабыл алышты. Бир гана Сожин ага ишенбегендей, күмөн санагандай болуп жатты. Үй бүлө Южинди көчүрүп кетип жатканда, Южиндин кесиптеши келип, Южин биздин бейтапканада эң мыкты медайым болчу деп айтты. Южин болсо бейтапканадагы жумушун таштап, мындан ары ата-энесин карап, алардын жанында болууну чечти. Бир күнү Сожин кызын мектептен алууга жөнөп жатса, ага Южин телефон чалып, сен убара болбой эле кой, мен кызыңды мектептен алып баратам деп айтты. Сожин болсо мен өзүм эле алып кетем деп ага көнгүсү келбей, бирок кызынын үнүн угуп кайра макул болду. Үйүнө келип, Южин Инанын чачтарын өрүп, аны сулуулап жатканын көрдү. Ина дагы Южинге бат эле көнүп, аны менен жакшы сүйлөшүп жатыптыр. Ошентип Южин үйдө үй жардамчысы бар болсо деле, тамакты өзү жасап, ата-энесине жана Инага кам көрө баштады. Сожин дарыгерине келип, көп жылдан кийин кайтып келген карындашы жөнүндө айтып, ал менин карындашым эмес эле таптакыр башка адамдай сезилип жатат десе, дарыгери ага сиз болгондо аны менен көнүшө албай жатасыз деп койду. Күндөрдүн биринде эле алардын үйүндө бир адам пайда болуп, ал адам Сожиндин апасын бастырып жатыптыр. Сожин дароо эле апасына сизге басканга болбойт, дарыгердин айтымы боюнча сиз баса берсеңиз кайрадан денеңизге күч келип ооруп каласыз деп айтып, ал жердеги адамдан сиз кимсиз деп сураса, көрсө аны бул жака Южин алып келген экен. Южин ал адамдын дудук экенин айтып, бирок ал эң мыкты дарыгер, эми ал биздин апабыздын ден соолугуна кам көрөт деп айтты. Түн бир маалында Сожин кайрадан эле ар кандай түштөрдү көрүп, ойгонуп кетип кызынын бөлмөсүн карады. Андан соң суу ичип жатып, өйдөн көзөй көтөрүлүп бараткан Южиндин желкесинде тартылган сүрөттү көрдү. Эртеси Сожин кызын бий ийримине алып жөнөсө, Южин ага сен убара болбой жумушуңа бара бер, мен Инаны өзүм эле жеткирип коем деп айтты. Анда Сожин ага кайра эле көнгүсү келбей турса, Ина Южин менен бирге барууну каалады. Сожин аргасыздан макул болуп, аларга үй жардамчысын да кошуп берди. Сожин полицияга барып, дагы эле жубайынын өлүмүнө себепкер адамдарды изилдеп жатат. Үй жардамчысы менен Южин Инаны бий ийримине алып келгенде, бир адам Южинди көрүп калып, дароо эле анын артынан жөнөдү. Южин болсо коркконунан атайлап лифтин эшигин жапканга жетишип калды. Инаны бий бөлмөсүнө киргизип, жанагы адамдан жашынып калды. Ал адам үй жардамчысын кармап алып коркутуп, жаныңдагы аял кайда деп сурап жатса, Южин ал жерден чыгып качып жөнөдү. Ал адам Южинди унаа токтотуучу жайдан кармап алып, дароо эле менин кызым кайда деп кыйкыра баштады. Үй жардамчысы менен Ина Южинди көпкө чейин күтүшүп, андан соң үйгө кайтуу үчүн унаасын көздөй жөнөштү. Үй жардамчысы ал жерден көп адамдарды, анан да тез жардам бир адамды алып кетип жатканын көрдү. Ал адам жанагы Южинди кубалап кеткен адам экенин таанып, анын ушул жерде өлгөнүн да билип калды. Ал жерде жашыл топчу түшүп калганын көрүп, үйгө кайтып баратканда Южиндин дал ошондой бир топчусу жок экенин көрдү. Үй жардамчысы эмне болгонун түшүнүп калып, коркуу сезими пайда болуп, бирөөгө чалганга аракет кыла баштады. Ошол жерден Южин унааны дароо токтотуп, кайрадан артка айдап кетти. Эртеси Сожин ата-энесинен бул үйдө 5 жылдан бери кызмат кылган жардамчы аялдын иштен кеткенин укту. Андан соң Сожин жубайын унаа сүзүп кеткен жердеги видео жазууларды көрүп жатып, ошол жерде Южиндин да кол чатыр кармап турганын көрүп калды. Ал кайрадан өзүнүн дарыгерине келип, дагы бир жолу гипноз кылып, ошол күндү эстеп көрүүнү чечти. Ошондо
Сожинге жубайын сүзүп кеткен адамдын жүзү тартылып, ошол эле жерде Южиндин да кол чатыр кармап алыстан байкап турганын көрдү. Бирок ошол учурда ал Южин менен тааныш эмес эле. Ушул нерселерди эстегенден кийин Сожин кечинде үйүнө кайтып келсе, үйдө дагы бир Южин алып келген кызматчы кыз пайда болуп калыптыр. Южиндин жөн адам эмес экенин түшүнүп калган Сожин ата-энесине кайрылып, баарыбыз бирге Южинди багып алган үй бүлөгө барып таанышып келбейлиби деген сунушун айтты. Ошол учурда кызматчы кыз идиштерди сындырып алып, ата-энеси Сожинди укпай эле алаксып кетишти. Эртеси Сожин Южинди багып алган үй бүлө менен байланышып, ал үй бүлөгө жолуккусу келгенин айтса, ал үй бүлө чет өлкөгө кетип жаткандарын айтышты. Андан соң Сожин баягы Южиндин кесиптешин издеп барып, көчөдө жүргөн кезде жолуктуруп калды. Көрсө ал кыз Южинди такыр эле тааныбайт экен. Южин ага акча берип жалдаганын билгенден кийин ал үйүнө келип Южинге "Сен кимсиң?" деп эле кыйкыра баштады. "Мен сен жөнүндө баарын изилдедим, баардыгы калп болуп чыкты" деп ата-энесине изилдеген нерселерин көрсөтүп, "Бул эч кандай силердин кызыңар эмес" деп айтты. Анда Южин ата-энесинен калп айтканы үчүн кечирим сурап, "Менин мурунку үй бүлөм аябай жаман адамдар болчу. Мен сиздерди мени кабыл албай коет го деп калп айткам" деп кечирим сурады. Анда Сожиндин ата-энеси Южинге ишенип, тескерисинче Сожинди урушуп салышты. Андан соң эле анын апасы эсин жоготуп, ордунан кан кете баштагандыктан тез арада ооруканага жеткиришти. Южин ооруканада апасын карап жатып, кимдир бирөөгө телефон чалып, баардыгын план боюнча жазагыла деп айтты. Ошол учурда апасы ойгонуп калып, Южин анын кулагына бир нерселерди шыбырап жатты. Бул учурда Сожин дагы эле полиция менен изилдөө жүргүзүп жүрөт. Полиция ага анын кызы Ина барган бий ийриминин имаратында бир түшүнүксүз өлтүрүү болгонун айтат. Сожин ал күнү Южиндин да ал жакта болгонун эстеп, тергөөчү менен бирге ал жактагы видео жазууларды көрүп башташты. Бирок кылмышкерден эч кандай из жок. Ошондо Сожин бул ишке Южиндин катышы бар экенин сезип, "Сиз Южинден сурак алышыңыз керек. Анткени ошол күнү биздин үй кызматчы да ошол жакка барып кайтып келген жок" деп айтат. Тергөөчү дароо эле Южинге келип сурак ала баштады. Ал Южинге үй кызматчы сиз менен кетип кайрадан кайтып келбептир деп айтса, Южин ага кызматчы үйгө кайтып келгенин айтып, үйгө кайтып келгенден кийин гана жумуштан чыгаарын айтып, бул үйдөн биротоло кетти деп айтат. Южиндин бул сөздөрүнө атасы күбө экенин айтып, атасы тергөөчүгө "Ал кызматчы менин көз алдымда үйдөн биротолого кетти" деп айтат. Тергөөчү Сожинге чалып, Южиндин эч кандай күнөөсү жок экенин айтты. Тергөөчү кеткенден кийин Сожиндин атасы колдору калтырап, оорулуу адамдай болуп отурганын көрөбүз. Кечинде Сожин жумушунан келип, ата-энеси жана кызы унчугушпай эле бир башкача болуп калганын көрдү. Ал кызы менен сүйлөшөйүн десе, кызы атасы менен сүйлөшкүсү келбей, "Эмнеге мени алдадың? Менин апам өлүп калган турбайбы" деп айтты. Бул сөздөрдү уккан Сожин эмне кылаарын билбей калды. Анткени ал кызына "Апаң чет өлкөгө учуп кетти" деп койгон эле да. Ачуусу келген Сожин дароо эле барып Южинди уруп салды. Кайра эле апасы Южинди коргоп, Сожинди уруша баштады. Анда Сожин "Бул үйдөгүлөрдүн баардыгы бир кызыктай болуп калыптырсыңар" деп кызын жетелеп ижарага алган үйүбүзгө кетебиз десе, кызы ага көнбөй атасынын колун тиштеп салды. Эми Сожин тергөөчүнүн бөлмөсүнө жашыруун кирип, баягы бий имаратында өлтүрүлгөн адам жөнүндө маалыматтарды карай баштады. Ал адамдын кызы белгисиз жоголгонун билгенден кийин дароо эле үйүнө кызына шашты. Кетип баратса ага бир адам телефон чалып, "Сенин ижарага алган үйүңдүн жарыгы күйүп турат" деп айтты. Сожин дароо эле ал жака жетип барып, жуунуучу бөлмөдөн баягы кызматчы аялдын өлүк денесин тапты. Ошол учурда анын аркасынан бирөө чаап жиберип, эсине келип маңдайында бир адамдын турганын көрүп, аны дароо эле тааныды. Ал Сожиндин жубайын унаа менен сүзүп өлтүрүп качып кеткен адам эле. Ал адамдын Южин менен бирге экени билинип, Сожиндин берген суроолоруна жооп бере баштады. Көрсө Сожиндин ата-энеси мурдуларынан кан агып, өзлөрүнүн бир башкача алып жүрүүсүнүн себеби алардын тамагына атайын иштелип чыккан дарыларды кошуп, гипноз ыкмалары менен Южин ата-энесинин ишенимине кирип алыптыр. Аларга болсо эң башкысы Сожиндин кызы керек экен. Алар бир сектанын адамдары болгондуктан эч бир күнөөсү жок жаш кызды тандап алышып, ошол кызды кудай тутуп эле сыйына беришет экен. Мурунку тандалган кыз алардан качып өз жанын кыйгандан кийин, кийинкиси Сожиндин кызы тандалып, аны алып кетүүгө келишкен экен. Ал эми мурунку кыздын атасы Южинди таап алганда, Южин аны алдап өлтүрүп салганын көрөбүз. Сожинди байлап салган адам "Эми сен да жубайыңдын аркасынан кетип өлөсүң" деп өлтүргөнү калганда, Сожин ага каршылык көргөзүп колун чечип алат. Кармашып жатып акыры ал адамдын эсин оодарып салып, дароо эле үйүнө жетип келсе, Южин полицияларды чакырып, Сожинди психологиялык жактан жабыркайт. Ал бизге зомбулук көрсөтөт деген шылтоолор менен видеосун көрсөтүп, Сожинди такыр эле жинди кылып көрсөтүп койду. Бир кезде ал жерде Сожиндин дарыгери да пайда болуп, "Мен Сожинди көптөн бери дарылап жүрөм, бирок ал чынында эле жинди болуп калды" деп айтты. Сожиндин болсо бир да сөзүнө полициялар ишенген жок. Ал эми жанагы Сожиндин дарыгери дагы сектанын мүчөсү экенин билебиз. Полициялар Сожинди алып кетердин алдында ал Южинден "Эмне үчүн менин үй бүлөм, эмне үчүн менин кызымды алып кеткиңер келди" деп сураса, Южин ага чындыкты айтып берди. Көрсө Сожиндин кызы кичинесинен эле тандалып, кызды тартып алуу үчүн биринчи кезекте Сожиндин жубайын өлтүрүшүп, эми минтип Сожинди жинди көрсөтүп, полицияларга тапшырып коюшту. Полициялар аны алып жөнөшүп, Сожин канча айтса да тергөөчү аны укпай койду. Анда Сожин алар менен кармашып, унаа башкаруудан чыгып кырсыкка кабылышты. Сожин ал жактан качып чыгып, жолдон бир унаанын келе жатканын көрүп, андан жардам сурайт. Ал адам жардам берүүгө макул болуп, Сожинди алып жөнөдү. Бир кезде унаанын артында жашынып турган адам Сожинди муунта баштады. Сожин алар менен кармашып жатып, бирөөсүн учуруп жиберип, экинчисин эсин оодарып
айтып салды. Көрсө ал адамдар дагы сектанын мүчөлөрү экен. Алардын чиркөөсү кайсыл жакта жайгашканын билип алган соң, Сожин түз эле ошол тарапка жөнөдү. Бул кезде Южин да Инаны чиркөөгө алып бара жаткан эле. Сожин алардын аркасынан жетип келгенде, коркуп калган Ина атасына чуркап кетти. Южин бычагын алып чыгып Сожинди саймак болду. Сожинди өлтүрөм деген Южин акыры аскадан кулап, бирок Сожин аны кармап калды. Эми Южин Сожинге мен чындап эле сенин жоголуп кеткен карындашыңмын деп ишендиргенге аракет кылат. Анда Сожин ага мен сага ишенбейм. Бул чындык болгон күндө да сендей карындаштын мага кереги жок деп кое берип жиберди. Кийинки көрүнүштө Сожиндин ата-энеси калыбына келип, кызы менен бирге мурдагыдай жашап жатышат. Тасма ушундайча аягына чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып досторуңузга таратып койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.